Аскар Акаевич, мынау елдин арасында сөз бар. Ошол Атамбаевдин сиз президент болуп турган мезгилде сиздин жардамыңыз мененби же ошол биздин мамлекетке келген жардамданбы кредит алып, анан бир канча миллион. Анан ошону баягы кайтаруу мезгили келгенде ошол мамлекет сиздер ушул айтсаңыздар, анан кийин бул киши ошо кайтарбоо жолун издеп, анан кийин ошол кандайдыр бир оппозицияга өтүп кеткен деген сөздөр бар да. Буну Чыңгыз Төрөкулович Айтматовду ортого салып деп калышат, сизге ушундай болгон деген. Ушунун канчалык чындыгы бар? Бул толук чындык, себеби 90-жылдардын башында Чыңгыз Төрөкулович жазуучулар союзунун секретары болчу, башчысын ал кезде төрөгасын секретарь деп койчу. Ошо жазуучулар союзунун секретары, Атамбаев болсо ошо жардамчысы болчу. Ошол жерде жазуучулар союзунда иштечү экен, ушундай жаш жигит. Анан биз ал кредитти Россиядан алганбыз да, Россиядан бир чоң кредит алып, Борис Николаевич Ельцин өзү берип, ошол кредиттин ичинде гранты да бар болчу. Кичине маданият, илим тармагын колдогонго грант алганбыз ошол кезде. Ошол кезде ири суммадагы грант, мен бүгүнкү күндө эсимде жок толук өлчөмү канча экенин, бирок ири грант, ошондой ондогон миллион грант. Анан кийин Чыңгыз ага кайрылып калды, ушундай жазуучулардын акыбалы кыйын болуп атат. Ушу жазуучуларды колдош үчүн бир ошол Россиядан алган гранттан бөлүшпөйсүзбү деп. Анан ошол грантты биз театр, музыка жагын колдош үчүн Жапон мамлекетинен да грант алганбыз. Ошондуктан ошол Россиядан алган грантты, ошол 50 миллиондун тегерегинде болуш керек, ошондой рубль. Ал кезде рубль, Россиянын рубль долларда эле болчу. Ошону толук жазуучуларга бергенбиз. Жазуучулардын союзуна грант катары. Грантты бердик. Чыңгыз ага болсо анан грантты бүт Атамбаевка жардамчысына тейлөөгө берет. Анан ал киши өкүл болуп Европага кетти. Европадан келип, 1-2 жылдан кийин анан баягы жазуучуларга эчтеке жок, дом творчества оңолбойт, жазуучулар стипендия албайт, эчтеке жок. Ошентип даттанышып, анан Чыңгыз ага келет. Анан Чыңгыз ага айттым, мен сизге өткөзүп бердим, сиздин жоопкерчилигиңизди алдыңыз. Сиз болсо өзүңүздүн кызматкерлерге бердиңиз десем, эми жардам бериңиз, ошондон алыш керек деп. Ал ага чейин көрсө ал каражаттарга 1-3 фабриканы сатып алышыптыр. Ошол жылдарда приватизация жүрүп атпады беле. Ошентип ошо кирешесине жазуучуларды багабыз деп. Ошону менен ал фабрикалар, заводдор, ошол Атамбаевдин фабрика заводдору болуп калды да. Ошентип Чыңгыз аны өкмөткө кайрып алыш маселе жок болчу. Себеби аны биз грант катары алганбыз Россиядан. Грант катары Ельцин берип, грант катары анан жазуучуларды, ошондой чыгармачыл адамдарды колдоо максатында да. Азмасы академияга бергенбиз, академияны колдош үчүн ошол жылдарда академияны сактап калдык ошонун жардамы менен. Себеби көп өлкөлөрдө өзүңөр билесиңер, жана Сорос келип каржылап атты окумуштууларды. Биз болсо ошол гранттан каржылап колдоп калдык. Анысы чын. Анан кийин ошентип Чыңгыз ага келип ушундай жардам бергиле, алып бергиле, жазуучуларга алып бергиле дегенден кийин анан Атамбаевди чакырып талап кылдык да. Жазуучуларга максат ошондой эле, эми жазуучулардын маселесин чечишиңер керек деп. Ошондон оппозицияга айланды, мага душман болду. Анан мына Акаев мени кысымдуулук алып атат, куугунтуктап атат деп
чыкты, бирок өзүңөр билесиңер, биз аны эч куугунтукка алган эмеспиз, эч качан СИЗОго турган эмес, эч качан талап койгон эмеспиз. Себеби ал ушу эме тарых, мына жазуучулар өзлөрү Чыңгыз аганы көзөтүп кетти, бирок жазуучулар аны жакшы билиш керек бул окуяны.